Кесипкөйлүк сапатыга өтө чоң концентрация кылсак эгер, biz мектептин билим сапаты өтө төмөн түшүп кетиши мүмкүн. Өлкөдөгү билим берүү тармагын реформалоо заман талабы экени бүгүнкү форумда белгиленди. Жаштардын билими алар тарбия алып жаткан үй-бүлө, мектеп жана жогорку окуу жайына көз каранды. Андыктан заман талабына шайкеш келүүчү окуу программаларын түзүү, эскилерин колдонуудан чыгаруу керектигин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгиледи. 12 жыл мектепте окуп бүткөндө бала бир көндөмгө ээ болуп чыгып, 110 балга жетпей калса дагы үй бүлөсүн багып, турмуштун агымына кирип кеткендей болушу керек. Китептер, программалар сапатсыз, балага кызыксыз, башкысы натыйжа жакшы болбой жатат. Мындан ары андай болбош керек. Дүйнөдө эң мыкты программаларды алуу керек. Аны менен катар Жапаров билим берүү тармагын реформалоодо 5 негизги кадамга токтолуп, алардын бири мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу, аларга окутуунун заманбап усулдарын колдонууга шарт түзүп берүү керектигин айтты. Ошондой эле окуучулардын жайгашкан жерине жана социалдык экономикалык абалына карабастан, алардын баарына бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу маанилүү экенин кошумчалады. Мен кайсы жаңы ишканага ачпайын, кайсы ири долбоорду баштабайлы, бизде азыр квалификациялуу адистер жок деп айтышат. Жетишпейт. Инженерлердин баарын сырттан жалдап келип жатабыз. Адам баласы дүйнөгө келгенден кийин биз анын баардык мүмкүнчүлүктөрүн андан 5 бетер көбөйтүшүбүз керек. Билими менен өзүн өзү тың багып, үй бүлөсүн жакшынакай багып, анан экономикадагы республиканын өсүшүнө салымын салыш керек. Кыргызстан билим берүү тармагын өнүктүрүүдө бир катар өнөктөштөр менен да иш алып барууда. Маселен, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында өлкө боюнча 1200 мектеп компьютердик техника менен камсыз болгон. Биз билим берүү тармагында көп жылдан бери өнөктөшпүз. Билим берүү министрлиги менен эң негизги багыттары бул мектепке чейинки билим берүү тармагын мүмкүнчүлүктөрү кеңейтүү, мугалимдердин кесиптүүлүк жөндөмдүүлүгүн окутуу, STEM сабактары боюнча, цифровизация боюнча, компьютердик жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча окутуу жардамдары болуп атат. Форумдун жүрүшүндө билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев билим берүү тармагын реформалоо боюнча концепциясын катышуучуларга тааныштырды. Иманалиев мектепке чейинки билим берүү тармагын өнүктүрүүнү, жогорку окуу жайларда билим алып жаткан студенттерге мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүүнү жана мектептердин техникалык потенциалын жогорулатуу керектигин белгиледи. Эл аралык деңгээлде стандартка кандайдыр бир дал келишкен реформалар боюнча сөз болду. Эгер биздин билим берүү тармагын өнүгүшүндө ушу форумда коюлган маселелер ишке ашса, келечекте бизде билим берүү тармагында кандайдыр өзгөрүүлөр, кечиккендиктер болот деп ойлойм. Белгилей кетсек, өлкөнүн билим берүү системасын реформалоонун багыттары боюнча форумга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев, министрликтин өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын директорлору жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр катышты. Гүлдана Момунова, Калыс Сөмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.